Белгилүү балбандарыбыздын бири Арсен Эралиев. Арсен мырза, чемпионатты көрдүңүз. Деңгээлине кандай баа бере аласыз? Биздин буюрса бүгүн чемпионатты аяктадык. 2020-жылдын алдыда ушул Олимпиада оюндарына даярдык көрүп атабыз. Сиздерден балдарды тандадык. Кудай буйруса деңгээли аябай мен жакшы жылдан жылга аябай өсүп атат деп айтсам жаңылышпайм. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Финалда 60 кг Калуу Сулайманов менен Жоломан Шаршенбек аябай жакшы күрөш көрсөттү. Бунун Кудай буйруса ушул эки баланын бирөөсү мен сөзсүз түрдө Олимпиадага жолдомо алат деп ишенем. Негизинен биздин курама команданын 2020-га максат милдеттерибиз кандай? Эми биз Рио Олимпиадасынан кийин эле 2016 ушул Токио Олимпиадасына даярдык көрүп келатабыз. Мына 2 жыл болуп калды. Мен дагы өзүм курама командага тренер болуп, иштеп, жардам берип келатабым. Кудай буйруса азыр бир жолдомобуз бар 87 кг Азизбеков Атабекте. Кудай буйруса дагы бир эми баягы алдыга койгон планыбыз боюнча бир 4-5 деп коюп атабыз. Кудайдын буйругу да. Кудайдан көп деле сурайбыз. Өзүңүз айткандай грек-рим күрөшү жылдан жылга баягы өзүнүн күйөрмандарын да көбүрөөк тап келдик. Бүгүн спорт сарайында мисалы адамдар баспай да турду. Кандай дейсиң, муну коммерциялык негизде билеттер да сата баштап баягы кирешелүү тармак кылыш керек го дейм. Эми бул күрөш негизи Кыргызстанда биздин спорттун эң эмеси болуп калбадыбы? Флагман. Анан ошого жашоо күйөрмандар жаш балдарыбыздын дагы, мисалы Жоломандын, Акжол Махмудовдун күйөрмандары аябай көп. Ошонун негизи азыр интернеттер эметип кетти. Ошого байланыштуу мен ар бир күрөштөрүн ошол жактан көрүп, күйөрмандар көбөйүп атат деп ойлойм. Мындай сиз баягы курама командага аралашып жүрөсүзбү түзмө-түз? Акжол Махмудовдо кандай мүмкүнчүлүк барбы? Кудай буйруса Акжолдун мынакей былтыр бутунан жаракат алып операциясын жакшы аяктады. Азыр тренировкасын жакшы машыгып атат. Эми баягы бүгүнкү күндө бир аз эметпей турат. 1-2 айдын ичинде Кудай буйруса жакшы турнирлерге катышып калат деп мен ишенем. Катарга кошулат экен. Катарга кошулат Кудай буйруса 1-2 айдын ичинде. Чоң рахмат сизге. Ишиңизге рахмат.